Цистит деген эмне? Цистит баарыңыздарга белгилүү бир терминология болуш керек. Себеби дегенде кыш түшүп калганда эле аял киши ой менин циститим кармады деп эле бат туалетке барып калышат. Демек цистит бул табарсыктын булдерчегинин сезгениши. Эмне үчүн аял кишиде көбүрөөк кездешет? Анын себеби анатомиялык өзгөчөлүк. Бул уретранын кыска жана жоон болгондуктан аял кишинде көбүрөөк кездешет экен. Циститтин себептери эң белгилүү болгон бул бактериялардын кесепетинен. Ал бактериялар каяктан келет табарсыкка? Түз ичегиден келген 80-90%, 95% десем дагы жаңылышпаймын. Бул Escherichia coli деп коет. Ошол бактериянын кесепетинен цистит болот. Кийинки себеби бул токсикалык деп коет. Мисалы үчүн бир ичимдиктерди, токсикалык ичимдиктерди көп колдоно турган болсоңуз, ошонун кесепетинен дагы болушу мүмкүн. Жана аллергиялык деп коет. Эми жагымсыз бир тамак ашты же болбосо ичимдикти ичип ошонун кесепетинен цистит болушу мүмкүн. Андан башка себептери бул переохлаждение деп коебуз, баягы суу өтүп калат го, ошол мезгилде болушу мүмкүн. Өзгөчө мына жай келди, көлдүн сезону башталды. Ошол бейтаптарда көп кездешиши мүмкүн. Көлдө мисалы үчүн циститиңиздер кармап калышы мүмкүн. Бул иммунитеттин түшүүсү. Мисалы үчүн сизде бир өнөкөт бир ооруңуздун кесепетинен иммунитет кичине түшүп калса, ошолорго дагы эң биринчиден ошо цистит болушу мүмкүн. Ошондой эле туалетке барганда табарсык толугу менен заара кылбайт. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул анатомиялык бир себептери болушу мүмкүн. Ошол себептен дагы ошо болгон бактериялар өөрчүп кесепетинен ошо цистит болушу мүмкүн. Эгерде сиз кандайдыр бир стресске кабылдасаңыз, мындай жашооңузда бир стресс, абдан көп жумуш кылып, переутомление деп коет, ашыкча иш кылып, иштеп, анан стресс болгон убакта дагы анда дагы цистит болушу мүмкүн. Эгер гигиенаны сактабасаңыздар, мисалы үчүн даарат кылбасаңыздар, ошол себептен дагы болушу мүмкүн. Циститтин клиникалык белгилери. Эң биринчи бул заара кылып атканда абдан дискомфорт болот. Оорушу мүмкүн, атышы мүмкүн, кытышы мүмкүн. Ошондой эле бат-баттан табарсык толуп калды, мен туалетке барайын деген бир сезим боло берет да. Негизинен эле туалетке барса эле аз эле заара кылат. Циститти аныктоо. Эң биринчи жалпы зааранын анализи жана кандын анализи жана ошондой эле микрофлорасын аныктоо. Циститти кантип дарылайбыз? Дарылоо ыкмасы албетте эң негизги абдан көп суу ичиш керек. Ошол заараңыз бат-баттан заара кылыш керек, жууп кетиш керек. Бул бир. Экинчиден, албетте сиз антибиотик аласыз. Көрүнгөн антибиотиктерди ичүүгө болбойт. Себеби дегенде сиз билбейсиз кайсы бактерия жабыркап атканын. Ошондуктан эң биринчи сиздер дарыгерге кайрылышыңыздар керек. Дарыгер сиздерге мазок ошол жерден табылат кайсы бактерия
ошол табарсакта өсүп өрчүп, анан кийин сизге дискомфорт алып келип атканын, анан ошол микробдор кайсы антибиотиктерге чувствительный болушат. Демек, кайсы антибиотик берсе, бир заматта эле ошол микробдордун баардыгы өлөт. Циститтин профилактикасы албетте эң биринчи бул гигиенаны сактоо жана ошондой эле кийген ич кийимдин тазалыгына кам көрүү, суук тийгенден этият болуш керек, ашыкча кереги жок антибиотиктерди ичүүдөн алыс болуш керек, туура тамактануу жана албетте иммунитетти көтөрүш керек.